Бишкекте 2 милиция кармалды. Алардын бирин Орунтаев Батуми кафесин кыршават эткен деп айыптаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын ыкчам издөө бөлүмүнүн улук ыкчам кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 19-июнда жума сайын берилип турчу 10-15 миң сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын ыкчам издөө бөлүмүнүн улук ыкчам кызматкери милициянын капитаны А.Ч. кармалды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка кызматкерлерди аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бул иш боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы К.Б. УКМКга алынып келинди. А.Ч. жана К.Б.га карата жашаган жеринде автоунааларда, ошондой эле кызматтык бөлүмдөрдө тинтүү иштери жүргүзүлүүдө. Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 96-беренесине ылайык кармалган А.Ч. УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Белгилей кетсек, кармалгандардын бири К.Б. Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаев 24 майда Батуми кафесин бузууга келгенде мекемени калкалаган деп айыптаган. Андан кийин кафенин ээси К.Б. анын уулу экенин айткан. Маалымат Булак, Назар Ньюс. We'll be right back.